Бужум айылына климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу багытында жергиликтүү аялдардын айыл чарба багытында дареметин жогорулатуу кичи долбоорунун алкагында күнөскана курулуп, пайдаланууга берилди. Долбоордун башында 15 аял тандалып алынып, 4 күндүк окутуудан өтүп, 2 күн практикалык талаа иштерине катышышкан. Иш-чараны колдоого алган, долбоорду ишке ашырууга финансы каржыларын бөлгөндөр булар Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү жана тынчтык куруу фонду болуп эсептелет. Биздин долбоордун негизги максаты климаттын өзгөрүү шартында баарыбызга байкалып тургандай, ушул Бужум айылында, Карабулак айылында, азыркы суу башы айыл аймагындагы 15 агроном айымды климаттын өзгөрүү шартында айыл чарба дареметин көтөрүү болуп эсептелинет. Чынара Масалиева агроном аял долбоорунун алкагында окуудан өткөн 15 айымдын катарында. Анын айтымында окутуу пайдалуу болуп, учурда кыш мезгилине ылайыктап, күнөсканада жашылча чөптөрдү кулпунайды өстүрүүгө аракет кылып жатышат. Анын айтымында окутуу пайдалуу болуп, учурда кыш мезгилине ылайыктап, күнөсканада жашылча чөптөрдү кулпунайды өстүрүүгө аракет кылып жатышат. Биз азыр ар түрдүү ойлорду ойлоп атабыз. Биз башында кышындасыга зелен эле эксекпи, эми кышка туура келип калды деп зелен эгип койдук жарымына. Анан бизге ошол окутуулар тараптан да мындай варианттар берилди да, клубника эгип көрүңүздөр жакшы сортторунан деп. Альбион деген сортту кече күнү алып келип көчүрүп тиккенбиз. Дагы менин бир вариантым букетный гүлдөрдү кылсакпы деген дагы максаттарыбыз бар да. Эми базар баасына, рынокко карап туруп дагы алмаштыра беребиз деген ойдомун. İşverenler жакшы окумуштар өнүп чыксын. Ошондой эле Боз Адыр айылында жаш балдар үчүн оюн аянтчасы ачылды. Иш-чарага район акими Учкунбек Жоробаев, уюмдун жергиликтүү өкүлдөрү, айыл аксакалдары катышышты. Бүгүнкү күндө курулуп пайдаланууга берүү алынып турган Боз Адыр эс алуу жайынын ачылышы менен Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын жана жеке өзүм атыма кызуу куттуктаймын. Биз буга чейин дагы азыр мына суу башы айыл өкмөтүнүн Бужум айылында дагы бир объектти ачып келип атабыз. Буга чейин акыркы 1 ай 2 айдын аралыгында биздин райондун аймагында ушул долбоордун алкагында 18 ушундай кичи долбоорлор бүтүп пайдаланууга берилди. Муну менен не дейбиз? Муну менен биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтун бейөкмөт уюмдар менен, эл аралык уюмдар менен жана ички тышкы инвесторлор менен иштөө үчүн жакшы, жагымдуу шарт түзүп бергендигинин натыйжасы деп билебиз. Боз Адыр эс алуу жайын ачуу демилгеси Махабат Курсановага таандык. Ал айыл элине жаш балдардын ойноосуна шарттарды түзүү үчүн долбоор жазган. Жыйынтыгында жалпы баасы 979 миң сомго оюн аянтчасы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Биз ушу аялдар тынчтык тиреги долбооруна катышып, бир топ окуулардан өттүк. Ошо аялдардын балдары менен чогуу эс алуусуна шарт түзүү максатында ушул проектти жазып, жеңип чыктык да. Бул аянтча Кудай кааласа балдар үчүн да көп кызматтарды кылат деген ойдомун. Бул менен эле токтоп калбастан биз дагы кеңейтип, дагы көп нерселерди кошоюк деген оюбуз бар. Айыл элинин жана жаш балдардын кубанычында чек жок. Анткени буга чейин балдар ойночу аянтча жок болгондуктан майрам учурларында облустун борборуна барып ойноп келишчү дейт Боз Адыр айылынын тургуну Улкан Эралиева. Бул да балдардын бактысы Баткенге барып, ар жактарга барып ойноп келишчү. Жаздын күнүдө мектепте аркаларында, ар жактарда ойночу. Эми келип жерде ойноп кетишеттер. Жаш балдарга жакшы болду. Балдардын келечеги бул да болду. Белгилей кетсек, бул кичи долбоорлор Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү тарабынан колдоого алынып, жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюму менен биргеликте. Аялдар тынчтык тиреги Кыргызстандагы активдүү аялдардын жарандык коом уюмдары тынчтык үчүн долбоору алкагында ишке ашкан. Айбегим Набиева, Расул